Дооронбек Садырбаев. Куугунчулар. Аңгеме. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнест Кыяз. Жай күндөр эле, отпуск келип айылда жүргөм. Бир жолу нары тууганчылыгы бар тең туштугу анданда калың Абдурасул келип, Келдибектин кенжеси келинчек алып келаттыр. Жүр барып көрүп келели деп көмбөгөн оюма койбой ээрчитип алды. О бир окумга дейре Келдибек карыянын эшигинде опур-топур түшкөн элге аралашып жүрдүк. Анан шашкен малда Келдибек карыянын үйүнүн тушуна келип токтогон таксиден Кенжебек менен бергиле өзүбүздүн айылдык Акматалы Майрыктын Ырысбеги тим эле куурчак өңдөнүп боп окшош кийинишкен татынакай эки кызды колтуктап түшүрүштү. Ырысбек менен кыздардын бирөө алдыга чыгып, "Кана, келиңердин көрүндүгүн бергиле" дегенде, Келдибектин байбижеси экөөнүн колунда бирден шампан карматып, анан келиндин маңдайынан өптү дагы коюндан сууруп чыккан буштуу жибек жоолукту үпүлдөтө салынтканда, тегеректеп турган келин кесек калган ырым-жырымын жасашып, ичкери үйдү көздөй алып жөнөштү. Мен очурокто туруп, Келдибек карыянын чарбасына көз жүгүртө баштадым. Тамы мыкты салыныптыр. Короосу бактаракка оронгон, тигинде алманын куураган бутагында рамасы дат баскан алдыңкы дөңгөлөгү жок эски велосипед илинип турат. Чамасы Кенжебектин тестер кездеги унаасы го. Ал эми атасынын унасы боз эшек. Тетигинде коделеген жыттагалап коюп байланып турбайбы? Бериректе бастырманын мамысына байланган музолуу уй, чабырага камалуу 10 чакты кой. Деген менен 5 азамат уунун үйлөнтүп жайлантып чыгарганына карабай, Келдибек карыянын тирлиги али да болсо тың экен. Аңгыша кимдир бирөөнүн "Куда өзү баш болгон куугунчулар келе атышат го окуй" деген үнү кылып калды. Жанатан бери кубангандан эмне кыларын билбей жүргөн Келдибек карыя калдактап сыртка чуркады. Үстүнө 30дай москоол эркектерди баскан жүк ташуучу машина эдиреңдеп келип, дарбазанын тушуна токтоп калды. Ага удам-удаа келген кыпкызыл Жигулиден 6 карыя түштү. Үчүнчү болуп келген ГАЗ 69 маркасындагы машинеден кээси 1ден, көпчүлүгү 2ден бала көтөрүнүшкөн 10 чакты аял чыкты. "Кызыбыз кайда?" "Кызыңар ушул үйдө. Тездик менен колубузга салып бергиле." "Ашыкпасаңар кудалар. Алгач үйгө киргиле, анан анан жок. Көзүбүзгө көрсөткүлөчү. Жанагы айтпай дебей кыздала качкан ээн баш балаңарды. Тим эле машаяктан кулуну болсо дагы туягын сындыра чабалы. Же бизди букара тукумунан деп ойлодуңарбы?" Келгендердин муруттары сербейип, көздөрү чакарактап, жүздөрү кумсарат. Айрымдары шымаланып, жеңдерин түрнө башташканда, атаны курган Кенжебек ай, балалык кылбай сүйлөшүп эле алып келсе болмок экен. Бу кейиптеринде биздин эле айылда эмес, коңшуларча 2-3 айылда кошо чаап кете турган болуп кол курап келишкен немелер го булар деп, же качып жөнөрүмдү, же ошол жерде тура береримди билбей, не бар не жок деп, эки кетмендин сабын колуман чыгарбай, алманын бутагына далдаланып турдум. Кудалар, ачуу душман акылдос деген эмеспи? Ичкери кирип, кичине демиңерди басып алгыла. Анан балабызды колуңарга салып беребиз. Соттойсуңарбы, оттойсуңарбы өзүңөр билгиле деп, биздин айылдык карыялардын айтканына Кудай жалгап беркилерде жоошуй түшүп ичкери киришти. Биздин айылдык карыялар Келдибектин 2 бөлмөсүн керип чоюп, кудаларды отургузуп чыгышып, "Кана Келдиге, төкчү болсоң тök эми кудаларыңа" дешип үй ээсине кайрылышты. Келдибек да аяган жок. 2 кой союлду. Ичкиликтен өксүгөн адам да болбой, тамагаш жайнап эле калды. Эртеси 5-ченде баягы эле Абдурасул "Кызыкты эми көрөсүң" деп Келдибектикине дагы ээрчитип барды. Эл суюлуп калган экен. Конок үйдүн терезесинин тушуна келип токтодук. Ичкердегилердин сөздөрү угулбайт. Келдибек карыя бирдекелерди айтып келип, 10 сомдуктан 3 пачка акчаны кудасынын алдына койду. Кудасынын кабагына кар жаап, акчаны колунун сырты менен Келдибекти көздөй кайра жылдырды. Келдибек 5 сомдуктан дагы 2 пачка кошту. Кудасынын мурчуганы жазылган жок. Аргасы түгөнгөн Келдибек кемпирине карады. Кемпири чач уштугундагы ачкычтарын кармалап, сандыгы тарапка бет алды. Анан куугунчулардын ортосуна жая салынган адыялга, алгач төрлөгү илинип турган суусар түштү. Анан кийин калпак, масы, көлөш жана башка кийим кечелер. Койчу, кечеги келине салган буштуу жибек жоолуктан өйдө түшүп жатып, замат да чоң үймөк болду. Анан сырттагы жүк ташуучу машиненин кузовунда көздөрүн жашылдантып, боз эшек коделеги менен, таргулуй музоосу менен, кара кой колусу менен армандуу маарашып, эмнегедир бир нерсеге наалып жатышкансыды. Куугунчулар мурдагыдай мурчуяшпастан, жүздөрү жарык, көңүлдөрү куунак, айрымдары ылжыган мас, көпчүлүгү ала күү, ар биринин колунда бирден түйүнчөк,
Ал турсун шынга бойлуу Шамурут бирөө жанагы алманын бутагындагы эски велосипедтин рамасын мойнуна илип алыптыр. Катуу келдик эле. Кан кудам жүзүңөрдү кыйбадык деди. Келдибектин кудасы бак-бак сүйлөп. Эми 2 жаш ынтымактуу болурса биз кайда бармак элек. Эптеп куда сөк болуп кетербиз. Жакшы калгыла. Кудалар жанагы мал, сал, эмерек-семеректерге аралашып араң-араң эле машинелерине илингенде болушту. Орун жетпей калган бирөө түйүнчөгүн колтугуна бекем кызып, кузовто турган эшекке минип, калгандары жайдары кол булгап жөнөп кетишти. Чыгарманын аягы. Аңгеменин автору Доорунбек Садырбаев. Чыгарманы окуган, үндөштүргөн Эрнес Кыяз. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адаби китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти баалап укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.